Роза Шакирова: балам 5 жашында эле Аяз атага ишенбей калган. Балаңыз Аяз атадан эмне белек сурады? Менин уулум 5 жашында эле Аяз атага ишенбей калган. Ошондуктан жаңы жылга жакын өзү каалап жүргөн нерсесин атасына айтат. Көбүнчө үйгө керектүү нерселерди сурайт балам. Мисалы, кичинекейинде уктоочу керебет сатып бергенбиз. Анан бир аз чоңойгондо керебетине батпай калып, мага эми чоң керебет алып бергилечи деп суранган. Андан башка дагы чай ичүүчү кружка сураганы, үйгө жаңы стул алгылачы деген эсимде. Ушинтип жалаң буюм сураганынан атасы экөөбүз макул болуп алып беребиз. Маалымат блог Леди Кейджи. Анастасия Заворотнюк көрөрмандарына ыраазычылык билдирди. Заворотнюк жаңы жылды өзү дарыланып жаткан клиникада тосту. Анын абалы оор болгондуктан дарыгерлер жаңы жылды үйүнөн тосууга уруксат беришкен эмес. Актриса Анастасия Заворотнюк жыл жаңыраар алдында Instagram баракчасы аркылуу аны колдоп, жакшы каалоо тилектерин айтып турган адамдарга ыраазычылык билдирди. Настя барыңыздарга салам жолдоп, буга чейин колдоо көрсөтүп, аманчылыгын тилеп турган көрөрмандарына ыраазычылык билдирет. Ошондой эле жаңырган жылда бардык жакшылыктарды каалайт, деп жазылат актрисанын баракчасында. Эске салсак, россиялык актриса жана алып баруучу Анастасия Заворотнюктун мээ рагына кабылган тууралуу август айында билинген. Кийинчерээк дарыгерлер анын дарты айыккыз экенин айтышкан. Ал эми 23 сентябрь күнү медиктер актрисаны дарылоону токтотуп, жүрөгүнүн согушун гана көзөмөлдөп жатышканы боюнча маалымат тараган. Заворотнюк жаңы жылды өзү дарыланып жаткан клиникада тосту. Анын абалы оор болгондуктан дарыгерлер жаңы жылды үйүнөн тосууга уруксат беришкен эмес. Маалымат блог Спутник.